Ленин райондук сот аткаруучулар тарабынан уюштурулган коррупциялык схема аныкталганын УКМК билдирет. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, сот аткаруучулар капитан жана лейтенант жеке кызыкчылыктарын көздөп, мыйзамсыз киреше алуу максатында өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарып жатып, жарандардан акча алуу үчүн ар кандай шарттарды түзүшкөн. Алсак, талаш тартыштарды кароонун жыйынтыгы боюнча адатта сот чечими тараптардын биринин пайдасына чыгарылат жана сот аткаруучулар белгилүү бир аракеттерди жасоого милдеттүү. Ошол эле камакка алуу, карыз өндүрүү, карыз кайтарууга көмөктөшүү жана башка аракеттер. Мисалы, чек арадан өтүү боюнча чектөөлөрдү алып салуу, карыз жабуу боюнча дагы маалыматтарды жөнөтпөө өңдүү аракеттерди жасашканы аныкталган. Аталган кызматкерлер кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга каралган кылмышка шектелип, УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Юриста первого класса капитана, третьего класса лейтенанта